туура ойлонуу маанилүүбү дейт. Туура тамактануу маанилүүбү же позитивдүү ойлонуу маанилүүбү дейт. Экөөңүздөргө бирдей суроо бериптир да. Туура тамакталуу маанилүүбү же Устадан баштайбыз да. позитивдүү ойлонуу маанилүүбү дейт. Алдыга ача албайбыз. Ооба, канабыздар. Эми туура ойлонуу дегендин ичине ошо позитивдүү дагы нерсе кирет да. Бул туура ойлонуу бул чоң. Жылмаюу деген ошонун биринин ичинде. Бул даанышмандыктын ичинде көп нерсе жаткандай да. Ошон үчүн туура ойлонгондо эң биринчи оюбузга бул берге Аллах берди биздин ырыска. Аллах сүйүндүрдү бизди. Эми ахиретте сүйүнчүн ниетти, кайсы ниетти кылсаң ошону аласың. Мисалы мен айтам, ушул эле телегөрчүлөр биздин угуучуларга айтат элем, кана кайталачы мен менен кошо. Субханаллах. Субханаллах. Алхамдулиллах. Алхамдулиллах. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Dagı. Subhanallah. Subhanallah. Elhamdülillah. Alhamdulillah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Emne oldu bul yerden? Allah Taala maga 5'ten 2 jol aytdım ele qaytalap 2 bakça. Bir ile bak emes 2 bakça 5'ten bak verdi. Bakça sat verdi maga. Aşlarga bergen jok. Биз деле айттык го. Ne üçün? Бер айттыңар. Биз кайталап ниет жок болуп калды да. Бирок мен ниет кылдым. Аллах ушуну айтканда берет деген ниет запись кылдым эле, Аллах берет. Ниеттен болот да барды. Ошон үчүн бардык иш ниетте. Ошон үчүн ооз ачканда да ниетти жакшы коюп, ойду жакшы коюп, анан эмоцияларга берип немесе ошол жакшы болот. Эң пайдалуу. Кээ бир учурларда жана позитивдүү ойлонуу дегенчи кээ бир учурларда ушундай окуялар болуп калат эмес беле? Мисалы үчүн бирөө рак деп чыккан экен, рак оорусу деп чыккан экен, анан доктурларга барса анан өлөсүң деп койду, анан өзүнчө чыгып кетти, анан капаланган жок. Тескеринче ошо Кудайга көбүрөөк ибадат кылды, дуа кылды, терик четине жакшы мамиле кылды, позитивдүү ойлонду, анан ошо менен бирдин бар анализ тапса анысы жок болуп калды деген. Бул позитивдүү ойлонуу дагы биздин денедеги агай айткандай биздин ойлонуубуз жана биздин ички система негативдүү ойлонгондо ууларды бөлүп чыгаса, позитивдүү ойлонуп, позитивдүү ой кылган, ниет кылганда, демек биздин мындай ошол ууларды өлтүрө турган пайдалуу заттар да бөлүп чыгат да. Ошол себептен биздин четтен уккан билгендерибиз бар. Агайыбыз албетте бул болчу терең билет. Жакшы. Мына ошол ой менен бөлүшүп кетели деди.